Assalamu alaikum. Hurmatlı Universal Bazar YouTube kanalımızın katılımcıları, жылқы сүйүүчүлөр. Alo, bir Mustafa bir dançaklaylar çıkarmamızlar. 1.70-1.75'in tekerегиндеги чоң бээлерди сиздерге көрсөтүүнү баштайбыз. Бүгүнкү чыгарылышты Ноокаттын ушул Төлөс айылдык аймагындагы Саливадан достор. Саливадан бүгүнкү чыгарылышта ушул Курманбек анын коросунда келсеңиздер, мында майда-чүйдө данчактар бар, эркек ургач кулундар. Мындай болгон боз бээлер бар. Boyu 1.80 tekerегиндеги бурулбе, мына бээлер сиздерге бир толук маалыматын жеткизебиз. Эгерде бээлер жакса, сода келип, содалашып, жеринен көрүп содалашсаңыздар болот. Анда Курманбек мына ушу ортодогу чоң бээни кармады бурул кашка. Анда сиздерге толугураак маалыматын жеткизүүнү баштайбыз. Курманбек, ассаламу алейкум. Ден соолук иштериңиз жакшы беке? Жакшы. Тинчсизби? Өтө мындай саулатка жараша кармабыз беке, өтө катта бээни кармабыз. Жакшы. Ден соолук жакшы беке? Жакшы. Бээлер сатууга чыгардыңыз? Бул чейиндагы бир 25 башты чыгаргансыз, а? Өзүңүз ушул жерде. Бүгүнкүсүндө чоң бээлер экен, а? Чоң бээлер. Ака пародасы кандай болушу мүмкүн? Paroda Орловский менен Першорон менен Орловскийдин аргындашканы. Жаныбар. Жашы канча ака ошондо? Жашы так. Жашы 5 жашар болуш керек. 5 жашар, а? 5 жашар болобу? 5 жашардын тегерегиндеги. Азыр боозбу же кысырбы, Курманбек ака? Азыр кысыр. Кысыр. Кысыр, Каалаган бээге коюп алса болот. Гарантия. Гарантия. Мына достор, бирак жетелебейсизби, Курманбек ака? Оспайдан да чөптү көрүп. Чөптү көрүнө басып келбей калдың. Токтоп тур, мен секин өтөм. Мен эми ушу аркаларын бир көрсөтөйүн дегем. Мына достор, бул бээнин ушул бооз же кысыр экени, аз кысыр дедиңиз, а? Аз кысыр. Бака бою канча чыгат бунун? Бою 1.80 чыгып калат. 1.80 тегере чыгып калабы? 8 миң да мен. Сиз 1.68. Көрүнбөй калганда жагы. Жакшы. 1.75. Плюс болгондо жакындатпай койгон. Кандай экен, аз жоошпу? Жууш эле кыйла. Так. Мына достор, 1.80-дин тегерегиндеги чоң бээ издегендер келип көрүп содалашсаңыздар болот. Баасын канча дейсиз? Бир жакын кылып айтың эми. Баасы 350 миң. 350 миң сом, анын кеми бар, а? Кеми бар. Курманбек анын ушул коросуна келип, кадимгидей содалашып, баалашып алып кетсеңиздер болот. Экинчи номерде көк бээни айтың ака. Буну коюп коерасызбы? Бул бечара чөпкө шашып атат. Кармайсызбы, туtup турабы? 6 жашта. 6 жаш. 6 жашлар. Бооз окшойт, а? Бооз окшойт, а? Кысыр. Бул кысыр. Кысыр. Бул гарантия кысыр. Наркысы боз болушу мүмкүн. Мынау, а? Орточтуу. Мынау бооз болушу мүмкүн экен достор. Бирок согушуна гарантия. Bunun жашы канча? Аркалары бир Мына 3 жашар. 1 метрден окшойт эндер. А? 3 жашар мынау, а? 3 жашар. 3 жашар. Наркы 6 жашар. Бойлору 1.70. 1.70. 1.70 плюс, а? Нар жак бер жагына чыгып калат. Ал салыштырып көрсөңүздөр болот. Мына бурул бээден бир аз кичинерээк мына чоң бээлер. Буларды эми эки жака бастырып же жүгүрүштүн кереги жок. Бээлерди ушундай жегенинен карап, аркалап алдын. Анан көкөрөктөрү дагы аркасындай кең достор меке. Ден соолуктары жакшы, а? Курманбек. Жакшы, өтө жакшы. Баалары канча көк бээлердин да? Же үчөө баары бирби? 350ден. 350дөн. 350дөн кеми бар. Содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот экен. 4-5 номердеги бээлерди көрсөтөбүз сиздерге. Булар ака кандай эми? Данчакпы? Данчак аргындашканбы же будионскийлерби? Будион, а? Булардын жашы канча? Мына кысыр, мына боз. Мына боз, нар кысыр. Нар кысыр. Мына кашкаңыз будионский бул дагы, а? Будион. Жаштары кандай булардын ака? Жаштары ушу 4-5 жаштан. 4-5 жаштын тегерегиндеги жаш бээлер экен, а? Жаш бээлер. Жалдары дагы өскөн. Мунаны кысыр дедиңиз, а? Бою 1.60 плюс, а? Плюс палата.
Мына жолда келген екен, көрдіңіздер, құйрықтың арқалары дағы біраз машинаның ушул бортуна мындай бир кырылган жерлери бар экен. Мына экинчи номер. Экөөнүн бойду бир окшойт, а? Ромега. Бойлору бирдей, а? 1.60 үстүндөгү. Канча бул бээлер экен? Булардын баасы 200 миңден де отуз 200 миң сомдон кеми бар. Кем бар. Содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Көрдүңүздөр. Манаке. Эми сиздерге мынау эшиктин коронун сыртында турган кулун тайлар. Быйылкы ушул канча айлык кулундар ушулар? 6 айлык кулундар, 6-7 айлык. 6-7 айлык кулундар ушулар, а? 6-7 айлык. 5 айлыгы бар. Булардын породалары кандай, Ромега? Данчак. Данчак. Энелери данчак. Энелери данчак. Таза данчак, энели видеолору бар. Видеолору бар. Мына ушул жерге камап алып экен. Ганавер болуш керек мынау. А, мынабы? Энеси ганавер. Энеси ганавер. Окшоп турат, бирок мойну башы узун. Калгандары данчак, мынабы данчак экен. Мынабыңыз бираз полтияж бир эми. А? Бар экен ушуда. Бойлору 1.30-1.40 тегеринде чыгып калат, а? 1.30 плюс. 1.30 плюс. Мына достор. Эркек ургачысы да барбы же ургачысы жокпу? Ургачысы жок. А, ургачысы жок, а? Ургачылар калбады, өткөндө ургачылар бар эле, а? Бар эле, Бар эле, сатылыптыр. Данчак кулунтайлар, мына ушул жерде алдыңыздар көрүп турган жылкынын баары сатылат. Булардын бааларын бир баага айтылса бардыгына, же тандагангабы? Тандага мындай эле. Мындай эле. Арзан эле беребиз. Айтылышы 120. 120 миң сомдон. 120. 120 миң сомдон кеми бар. Содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот, достор. Эми мен Ромеганын телефон номерин айтайын. WhatsApp, түз байланыш бар, катталган номериңизди айтың ака. 508 0508 менен 006210. 006210 номерине байланышка чыгып, содалашып көрсөңүздөр болот. Айтылган баасынан кем болот. Анан Ромега өзү мындай бир көрүп алсаңыздар болот. Бул киши өзү дальнобойщик. Фура менен өзүңүз алып келесиз, көпчүлүгүн, өзүңүз алып келесиз. Анан сизден кадр артында сөздөрүм бар. Фура менен ташып анан заказ берсеңиздер дагы болот. Любой породдагы аттарды, жылкыларды, тайларды алып келип берет. Ушул жерге келип тандап алып кетиңиздер, достор, мынакей. Görüşүнгө чейин аман туруңуздар, Курманбек ака. Соодаңызды берсин ака. Жакшы клиенттер келсин иншалла. Görüşүнгө чейин достор, аман туруңуздар.